Жаздын ар бир кечин өзгөчө шаңга бөлөгөн сүйүктүү музыка телеканалыңызда Сон Шоу программасы старт алды. Бул 1 саат алкагы болушунча юмор десеңиз юмор, ыр десеңиз ыр, күлкү десеңиз күлкү бардыгына бай болот деп сөз берип, кызматка келген Айганыш жана Айзада жалпыңыздырга кутман кеч каалайт. Амансыздарбы деп мен дагы саламдашып кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сон Шоу программасын баштадык. Кесиптешим айткандай, Сон Шоу программасы бүгүн шаңга, юморго, ырга толуу болот. Албетте биздин сыйлуу конокторубуздун аркасында бүгүн 2 коногубуз бар. Кесиптеш өзүңүз билгендей, алардын дагы алгачкысын тааныштырууга ашыктармын. Өзүңүздөр билгендей, кесиптеш сиз дагы кошулсаңыз керек. Бул 2 инсанды тең биздин телекөрүүчүлөр аябай күтсө керек деп ойлонуп жатам. Таныштырсак, тамашоочу, Нонейм командасынын капитаны, актер, тамада эми бардык таланттын ээси. Эмиль Токтошов. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Амансызбы? Рахмат өзүңөрдө. Оштон жакшы аман келип алдыңыз. Жакшы, Кудай кааласа жакшы келдик. Ордунда турабы ош? Ош бир аз жылып кетти, бирок ордунда эле деп Ордунда эле. Ордунда эле болсо болду. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн сизди чыдамсыздык менен күттүк, болушунча сиздин ар бир тамашаңызга кадимкидей боруз эзилгенче күлөбүз деп. Анан келиңиз дароо эле баштайлычы. Жашоодо сиз кадимкидей маанайыңыз жоктой жүрөт экенсиз. Эмнеге? Эми баягындай да. Экранда же болбосо кинодо маймыл болуп анан жашоодо деле маймыл боло берген болбой калат го. Жок, сиз кармайсыз. Бир жагында жашоосунда жок. Бир аз неме болуп калды. Орозодо бир аз кыйынчылык болуп, баягындай болуп атат. А так шайыр эле жүрөм. Шайыр элем азыр деле. Билбейм, бүгүн негедир кечирип коеңуз. Бүгүн негедир тааныбай аттык, Эмиль мырзаны. Унчукпай эле. Чоочу неме болуп аттым да, эмне деп коет эле? Көнбөй атасыз. Көнбөй атам, чоочурап. Өзүңүздү эркин сезиңиз, үйүңүздөгүдөй эле сезиңиз. Болду. Буюрса орозодон кийин башталат деп жакшы бир шаңдуу маанайда баштайм деп атпсыз да. Орозодо бир аз эми кичине мындай олуттуу болуп коеюн деп, Ооба, бир аз мындай. Жок деген орозодо деп. Токтолуп кичине. Жакшы, эң сонун алгач эле биздин блиц опросторубуздан баштагыбыз келип турат. Сизге бир сонун суроолор даярдаганбыз. А дегенде эле ушудан баштайлы. Кино же тамашоо? Бирөөсүндө тандайм да, тамашоо. Дөпараз же Йома? Дөпараз. Эмнеге олуттуу эмес образды жаратууну тандайсыз ар дайым эле? Түшүнбөй калдым сурооңуздарга. Олуттуу эмес ролдорду жаратканды жакшы көрөсүз? Несерьезный. Билбейм, ошондой образ жагат го дейм. Сизге? Жагат. Мага, элге, өзүм көрөрмандарыма ошондой образга. Юморда кумир туткан адамыңыз барбы? Бар, көп эле. Жашооңузда сизди өкүндүргөн туура эмес тандоо болгонбу? Аябай мындай түшүнбөй турган суроо берип атасыздар го. Мисалы, ушул нерсе туура деп ойлоп, бирок кийин туура эмес болуп калган окуялар болгон. Сиз которуп турат окшойсуз. Сен эме кыл? Силесен оштукча которуп. Меням, сенямды кошуп койсоң эле болду, бияга кете берет. Түшүнөсүз. Өзүмдөн акем деген чын эле экен, Кеттик. Жок, сен дагы туура эмес айтып атасың. Акем эмес, акам. Акам, Десең. дейни. Всё, келиңиздер, улантабай. Комедия кинолордон элдер тажады деп ойлойсузбу? Тажабайт. Тажабайт. Өзүңүздү актер катары канчага баалайсыз? Мен себеби актерский дипломум жок. Мен орусча айтканда самоучка элем. Мен өзүмдү актёрмун деп да сезбейм. Ошо эми макул, актерлук чеберчилигиңизди баалаңызчы. Баалаганда бир 3+ кылып баалайм го дейм. Макул. Балдарыңыздын мүнөзү сизде окшошобу? Ооба. Чоңу мага окшоп баягындай шайыр, монтип, кичинекей красавчиги мага. Сиздин көтүң сизге окшойт. Эки тарабыңызды экөө алып кетти. Ооба, экөө алып кетип атат. Сонун экен. Өзүңүзгө таптакыр эле жакпаган 5 сапатыңыз. Котордун кереги жок, Жакпаган сапатыңыз барбы? Барбы? Айттың дейли. Ака деп койсоң. Жакпаган сапаттар кандай десем, бир жерге эрте келип алам. Ошом жакпайт. Убагынан эрте келип алам. 20 мүнөт, жарым саат эрте. Бүгүнкүдөй эрте келип алам. Алдаган жаман көрөм. Анан көп уктаганды жаман көрөм. Бул сизге жакпаган сапаттар. Ооба, уктабайм эле да мен. Мен үкүмүн да өзүчө.
Saat 3'te уктасам, эртең 8'de тура берем да. Son gün dagы. Анан болду го дейм. Үчөлө колбоду. Үчөлө жакпаса эмне кылайын дебейсизби? Ошодо үчөлө жакпайт. Калгандар бар сон жагат. Калгандар бардыгы жагат. Сон. Эң сон. Уланталы. Жубайыңызга кандайдыр бир тыйгыларды коесузбу? Жок, койбойм. Себеби келинчегим экөөбүз кандай деп түшүнсөм, экөөбүз достой элебиз, келинчегим экөөбүзчү. Тыйып койбойм, экөөбүз достой эле сүйлөшүп. Досум. Кетересиз. Аштап коем. Кызык болуп турат. Анда биздин жеңебиздин өзүбүздүн каалоосу окшойт да, социалдык тармактарга чыкпоо. Анткени эч көрсөтпөйсүз. Ооба. Жок, эми көрсөткүм жакпайт мага. Негеде жакпайт көрсөткөн. Тыят экенсиз да. Жок, тыйбайм. Тыйбайм, өзү чыгып, баягында кылса боло берет, бирок өзүнө жакпагандан кийин мен зачем чыгарып? Вот ошондой. Түшүнүктүү. Кайсы бир максатыңызга жетиш үчүн тобокелге баргансызбы? Баргам. Болушунча мындай түшүндүргөнгө аракет кылып атабы? Ооба, болушунча. Биз жак өтүп баратасың го уже. PUBG, GTA, Free Fire дейт сыяктуу оюндарды кызыгасызбы? Кызыкпайм, ойногонго. Тамашаңыз залга, элге өтпөй калган учурда эмне кыласыз? Бет кызарып кетет. Действительно, көп болот андай. Чыгасыз алдынан? Кантип чыкпай эле сахнага качып, артына качып кирип кетип калабыз. Ооба. Уялган боюнча анан оюн бүткөндөн кийин аябай бир шылдыңдайбыз да. Ушундай нерселер болот. Мындай туруп эле өтпөй калды, эч ким күлбөй койду. Кетип калабыз. Кетип каласың, ооба, бурулуп туруп же тилиңди чыгарып коесуң, же микрофонго айтып эле коесуң. Тамаша өтпөй калды деп элечи. Бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу эле көрүнүш. Эми бу импровизация кылып койсоң, эгерде тамашаң өтпөй калып, импровизация кылып аракет кылып койсоң, мүмкүн өтүп кетет да. Импровизацияң өтүп кетиши мүмкүн. Бирок тамашаң өтпөй калгандан кийин обязательно сөзсүз бетиң кызарып, кызыкча болуп кетесиң да, кулактарың кызарып кетет го. Жакшы, эң сон. Эми кененирээк токтололу, ар бир суроого. Эң биринчи Аяштан баштабайлы. Аяш деп айтып коем дедиңиз, азыр көрүп атабыз сизди? Жубайыңыз? Жок, ал жумушта. Жумуштабы? Ооба. Азыр чала албайлыбы азыр түз эфирде? Келинчегим албайт да телефон. Эмнеге? Жумушта болсо албайт да. Мен дагы жумушта болсом албай коем. Кеч болду го, сүйлөшүп алгансыздар. Сүйлөшүп алгансыздар ошентип. Ооба, чында мен эми баягы кичине кафе иштетем, келинчегим экөөбүз иштетебиз. Ошон үчүн азыр озача убагы болуп аткан учуру келинчегим кафеде. Чуркап жүргөн туура түшүндүм. Дагы жакшы орус болуп калыптыр, болбосо кайсысын айтып актанмак дегениңиз. Ал макул деп коюм. Ал телефон көтөргөндү билбейт демексиз. Жок, ал телефон көтөргөн жок. Макул, буну дагы макул деп коелу. Кино же тамашоочу дегенде тамашоочуну тандадыңыз, анткени жолуңузду, чыгармачылыгыңызды тамашоодон баштаганыңыз үчүн болсо керек, э? Себеби ачыгын айтканда тамашоо бизди багыбызды ачтык десек болот. Тамашоо азыр деле эми өзүңүздөр деле билесиздер, тамашоодон чыккан жигиттер азыр 80% жигиттердин баардыгы кино тартып калды. Тамашоодон чыккандардын баардыгы кино тартып атат. Тамадасын карасаң тамашоочу жигиттер. Баардыгында тамашоонун жигиттери учурдан пайдаланып, ошо Эрмек Нурбаев агабыз азыр Америкада жүрөт. Учурдан пайдаланып Эрмек Нурбаевга рахмат айтабын. Баардык эле тамашоочулар рахмат, ыраазычылык билдирет. Анан сахнанын артында көрүнбөгөн биздин дагы байкебиз бар, тамашоодо Арслан Ибрагимов деген байкебиз бар. Ал байкебизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошол эки байкебиз аркылуу көп ийгиликтерге жеттик десек болот. Кайсы бир 6-7 лигаларда окшойт, мен да ойноп калгам. Андыктан Арслан байке десеңиз, мен дагы салам айтып кетейин. Анын тарбиясын баардыгыбыз эле көрүп калсак керек, э? Өтө сонун, тарбиясы жакшы. Эсизде калган айтып. Өмүр бою эсизде калат. Эшикти ачсаң сөкөткө карап коюп кетесиң. Сиздер ошол жагын айтып атасыздарбы? Жок, кандай десем, сөккөн жагы эмес, тарбиясы өтө. Тарбиясы, дисциплина деген нерсе. Катуу кармайт, өтө катуу кармап. Эгерде бош болгондо мен ойлойм тамашоо мындай деңгээлге чыкпайт эле да. Кошулабыз. Эми кийинкиге өтөлү. Эмнеге олуттуу эмес образдарды көбүрөөк аткарасыз? Мен тамашоодо деле ошондой образды баягындай. Эмнеден улам келип калды ал образ сизге? Билбем, өзүм делечи, билбем. Бир аракет. Ким берди эле аны сизге? Өзүм эле, өзүңүз эле коюп шумага деп эле алып алдыңыз. Жок, ар кандай образ ойноп көрөсүң да. Жарашканы ушул. Анан жарашканы ушул болуп калгандан, анан элге дагы ойносоң, эл күлүп, баягындай болгондон, анан ошентип ойноп калгам. Анан ошентип ойноп, сахнада ошентип ойноп жүрүп, анан режиссер байкебиз Рысбек Жабиров кармап туруп, анан жүрө, сен ушу доперазга ойнотом да, допераз болуп калып атпайбы. Ошол боюнча калып калдым. Ошол боюнча калып калбадым десем. Мен өзүм балам неме кылгандай,
досторум же баягы көчөдөгү тааныштарым бала менен учурашып калсам, ким баласың десе, Дөпөраздын баласымын дейт. Атаңыз Дөпөраздын атасымын дегендей. Дөпөраздын атасы баласымын деп башлап калат. Дөпөраз болуп мындай бир жолу тема ачылып калды, сизге бир оюн даярдап койгон элек да. Ошол оюнга өттөпөлү, Макул, жарайт. Ошол эле образда баштайсыз, жанагы эле образда, анан биз сизге көрсөтүп турабыз. Бул жакта дагы образдар жазылган. Ошолорго дароо өтүп кетишиңиз керек. Өзүңүз бир окуяны тандап алсаңыз болот, сизге бул окуяны тандаңыз деп айтпайбыз. Каалаган бир окуяны айтып баштайсыз. Алгач сиз Дөпөраздын образында баштайсыз, андан соң биз көргөн карточкадагы сөздөр образ менен улап кетесиз. Кеттик анда, даярсыз. Эми мен которуп берип калдым окшойт. Эми кандай эмне чыкса ошонун образын ойлоп кетеремби? Аракет кылып көрөбүз. Баштаңыз анда өзүңүздүн эл билген, эл сүйгөн образды. Дөпөраз менен баштайын, Бүгүн да ушул Оштон чыгып, Бишкекке Сонун шоу программасына келгендеги окуяны сүрөттөп бербейсизби? Жолдо. Чалды сизге ошодон баштап. Каяка Бишкекке неге катын алганы деп да? Катын алганы. Келсем, музыканалга келсем, 2 катын турат када Бул болбой калды. Неге болбой калды? Нормально. Бул бизге жакпай калды да. Жакпай калды. Бул азыр прямой эфир болот а? Анда жакшы. Эшер кыркылбайт да. Анда жакшы, анда катын деген тура эле экен деп. Эсиде болуп калдык да, деп коюймбу. Оштон Бишкекке сапар алып атасыз. Кыз деп турабайбы бул жактачы? Кыздын образында сүйлөшүңүз керек. Ооба, жок, силер Дөпөраздан баштаңыз деп атпайсызбы? Дөпөраздан баштап келип туруп, кызга өтүп кетесиз. Анан бул жерде кыз деп турса, катынга өтүп кетти деп атпаймынбы мен? Жок, мен Дөпөраз болуп келатпайм. Жок, мен кызга жете элекмин. Жете элексизби? Болуптур. Мен мынтайын деп да, 2 катындан анан кийин чыгып келатып, кыз деп өтүп кетейин деп атпаймын. Келиңиз, кайра Дөпөраздан баштайбыз. Баштадык. Кыздан баштай бербеймби? Уже Дөпөраз келди, кыздан баштай бербейм. Биз сиздин канчалык деңгээлде образдан чыгып, образга бат-баттан да, бат-баттан. Каяка кетип атасың? Бишкекке кетип атам. Дагы түшүнбөй калдым мен. Сен түшүндүрөт окшойсуң. Азыр ушинтип. Мен кыз образы өтүп кете берейинби? Өтүп кете беребиз. Каалаган учурда биз алмаштырабыз. Мен ойлоп атпайм. Силер өзүңөр туура эмес түшүндүрүп коюп атасыңар го дейм мен оюмча. Дөпөраз болуп туруп, Дөпөраз менен кызды көрүп, анан окуя болуп кетет экен деп атпаймынбы мен. Жок. Кыз болуп образ болуп кетет. Кыздын образында. Мисалы, кызча сүйлөйсүз да? Түшүнбөй эфирди бүтүрүп коеюнбу? Түшүнбөй эле калып. Алып келеби? Кызбы. Жок, бизде азыр түз эфирде телегөрүүчүлөрүбүз көрүп турат. Ошондуктан сиздер дагы байланышка чыксаңыздар болот. Кимибиз туура сүйлөп атабыз, ушуну чечишип алайлы. Ооба. Эгерде өзүңүздүн кызыктуу сурооңуз болсо да кайрылсаңыздар болот. Биз сизди түз эфирден күтөбүз. Номерлер болсо экранда жазылган. Кеттик анда эмес, э? Чалгыла. Дөпөраздан баштайлы келиңиз. Кечки Дөпөраздан баштайбызбы? Бир бүтүп калмайбыз. Ошондой айтып атпаймынбы? Анан да бир байке келет да. Атым Айгерим. Мен Оштон болом. Ойноп келатпаймынбы? Ойнай бериңиз. Ойноп келем, мен Оштон боломун. Оштон курс башкаруучу эле. Начальник. Группы. Экөөң эмне отурасың мынакта? Эфир болуп атат, эфир болуп атканда мындай жакшына нериңерди тазалап алып, жакшына эфирге чыккыла. Курс болбой калды окшойт. Мен курс боло албайм да. Мына кура берейин. Сындырып албадан кийин. Жок. Эми окшошту окшойт. Не болуп атасыңар экөө? Эмес. Деп турат да бул. Эмес. Кийинки. Короче, сен чыгасың азыр. Мо чүйгө барасың. Чүйгө барып туруп, ошол жерге барсаң бир кафе бар, кафеге кирип туруп 20 000 сом акча сурайсың, макулбу? Кимден дейин? Кимден? Мынадан дейсиң. Сизге алып келем бана. Анан мага алып келесиң. Анан үчөөбүз бөлүшөбүз. Макулбу? Канчасы меники болот? 300 сом сеники болот. Ой, 200 сом сеники. 100 сом меники. Чалды ойнай албайм чын. Майли ойнап көрөйүн. Ой. Сен мында кыласың.
Кампер деп қойдым. Кампер деген білесің? Кампер, сен мұнда аласың. Баяғы кафеге барасың. Баяғы кафеге барып, баяғы 3 сом беріп қоясың, мақұл. Әрекет қылып жатады. Зомби. Мен зомбимін. Баяғы 3 сомды бер. Мақұл. Романтик. Романтик нені? Чоң қыз. Бүгін сізде экоңорды бір жерге шақырсам болады ғой? Bir жерге барабыз, отырабыз, жақсы тамақтар заказ қылып, чай ішіп отырабыз. Анан мен бір жерге шығып келем, шотты өзіңіз төлеп қойырасыңыз. Жоқ, ошондо экөөбүздүн бирөөбүз тандабайсызбы сиз? Бар ойлайлы, анан кейін тандайм да. Ошондой кыласызбы? Азыр тандап алсаңыз? Бар ойлайлы. Анда эфирден кетип калдыңыз. Жакшы, бирок айганыш билесизби? Бир аз. Эң бардыгынан чындыгында сиз өзүңүздүн образыңызды эле жакшы аткарат экенсиз. Ооба. Ошонун үчүн дагы. Ооба. Ошон үчүн туура эле ойноп аткан турбайсызбы деп койсоң. Ооба, туура эле ойноп жетишпеген, туура эле ойноп аткан. Жок, кеп анда эмес, ар бир эле образыңыздын аягы келип туруп эле күлкүмө өтүп калат экен да. Күлкүмүштүү болбоду билбейм, бирок аракет кылып көрдүм. Чоң рахмат айталы. Эми суроолорду улай турган болсок, социалдык тармактарды биз байкашыбызча сиз көбүнчө вайнга басым жасап жүрөсүз да. Албетте бул рекламалык багытта дагы, анан дагы кайсы багытта өзүңүзгө жагабы же бир гана рекламалык багытта элеби? Жок, рекламалык багытта эмес, эми азымда болуп калбадыбы? Инстаграм өзүңдүн телеканалың болуп калды, өзүңдүн газетаң болуп калды. Каалаганда өзүң прямой эфирге чыгасың. Менин жеке оюм мындай өзүңдү мындай көрсөтүп, өзүңдүн телеканалың катары көрсөтүп тургандай эле деп ойлойм өзүм. Анан ошентип өзүм бир вайн тартып, элге күлкү тартуулап турган негедир мага жагат да. Вот ошон үчүн эле. Ошон үчүн. Жогоруда айтып кетпедиңизби? Тамашоодон чыккандардын баары эле азыр кино тартып, же актер болуп кетти депчи. Анан сизде мисалы кино тартуу, режиссер тармагына баруу деген бар. Буйруса буйруса деп туралы, ушул жылы кино тартам деген ойлор болот. Комедия жанры. Комедия, обязательно. Дөпарастар деген, Жок. Эми айтып көрүн, Дөпараздын уландысын тартсамбы деп ою келип атат. Буйруса сценарий жазып койгом. Эми айланып келип эле каражатка такалып атат. Буйруса. Ошон үчүн вайн тартып атам. Ошон үчүн вайн тартып акча жоготуп атам. Буйруса быйыл тарткан аракет кылып атабыз. Буйрсын дейли. Рахмат. Сонун бир жаңылык болду, түз эфирде, болгондо да сонун шоу программасында. Буйруса комедия кинолорун Эмиль Токтошовдон дагы көрүп калат экенбиз. Кандай болот экен. Ал эми ардактуу көрөрман, сиз дагы четте калбаңыз. Эгерде өзүңүздүн сурооңуз бар болсо, дегичекте келген көрөрманыңыз бар экен, саламатсызбы? Түз байланыштасыз. Алло. Саламатсызбы? Ардактуу көрөрман, сиздин сурооңузду жана сизди күтүп жаткан учурубуз. Кош келдиңиз. Менде bir soru var dedi. Айта коюңуз. O efirdeki cübet asker kızmatında oturgan, bir asker kızmatında oturgan bolsa, ötürüge bolsan da asker bölükçüge var konsert koygan mekence, konsert koymagan bolsa, konsert koygan artistlerdi bilet biken. Түшүнүктүү. Чоң рахмат айталы. Ооба, түшүндүм. Сиздерге которуп берейин деген окшойт. Аскерге баргансызбы дейт. Болду ошону эле айтты. 3 суроо айтылды. Аскерге баргансызбы? Барбаган болсоңуз барып концерт өткөзүп күлдүргөнсүзбү? Күлдүрбөгөн болсоңуз барган атасызбы дейт. Бир эле суроону айтып койдум. Бир эле суроону мындай. Рахмат байке сурооңузга. Мен туура эле түшүндүм болуш керек, кечирип коесуз. Туура эле айтып бердимби? Келиңиз. Туура эле окшойт. Жок дегенде түшүндүмсүз. Ооба. Аскерге чын ачыгын айтыш керек, бара элекмин, барган эмесмин, бара элекмин дести кара. Себеп? Окуу болуп калып, ошол учурда тамашалоордо жүрүп калганбыз. Эми буйруса ушул жылы 1 айлык службага барып келейин деген ойлор болуп атат. Анан армияга барып концерт коюп бергем. Коюп андай көп болгон. Анда азыр деле кылабыз, барып алып барып беребиз. 8 мартта, 23 февралдарда чакырат, алып барып берип, ушундай кылып берип турабыз, ал сөзсүз. 3-чү суроо эмне деди? 3-чү суроосу, эгерде барбаган болсоңуз качан барасыз, барайын деген жооп берип коюптум да, биринчи суроо менен эле жооп берип коюптум. Анан айтып калдыңыз, жогоруда окууда деп. Кайсы окуу жайды бүтүргөнсүз? Кайсы тармакты?
Ош технологиялык университетин бүткөнмүн, окуганмын, туризмди бүткөнмүн. Туризм бүткөн. Ооба. Анан Күлкүгө өтүп кеткен Ооба, экенсиз, Күлкүгө өтүп кеткенмин, диплом каякта экенин билбейм азырчын. Негизи эле ошол Нонойм командасы бүт эле ошол университеттен Ооба. топтолгон. Кадыр, Мурат үчөөбүз тең ошол бир университетте окуганбыз, чогуу эле алар башка факультетте, мен башка факультетте окуганбыз. Ошол. Жакшы. Жакшылыгыңызда сизди өкүндүргөн бир туура эмес тандоо бар деп мынтип эстей кеттиңиз да? Ошону менен бөлүшүп кетпейсизби? Бар дегенде кандай десем. Эми ачыгын айтсак керек, бизнес тармагына эми көп бизнес Бургерлер, жок, бургерге чейин. Бизнес кылганда өзү чынын ачыгын айтканда рисковать этиш керек, орусча айтканда рисковать. Тобокелге барыш керек. Тобокелге барыш керек. Анан аябай көп тобокелге баргам. Тобокелге барып өтө көп аркага кетип, жөн эле акчаларым кетип калган учурлар болгон. Бирок эми ошентип тобокелге барып жүрүп, акыры бир жерге келип токтоп калдым да. Ошого кафе ачкы чакты аябай көп аркага кеткем да, ошол эң неме болгон да мага. Бирок азыр эми канчалык артка кадам болсо дагы азыркы ташталган кадамыңыз бекем болуп элеби? Буюрса. Алдыга эле жылып атабы? Алдыга жылып атат, буюрса жакшы. Эң жакшы экен. Анан өзүңүздүн сапаттарыңыз жөнүндө айтып калдыңыз го. Көп уктагандарды жаман көрөм. Анан дагы кайсын айтып өттүңүз эле? Алдыганы жаман көрөм. Алданып көргөнсүзбү? Алдангансызбы? Өтө көп алдангам. Өтө көп алдангам. Мен чын ачыгын айтканда аябай көп ишенчекмин. Азыр мисалы көчөгө чыгып, бирөө чыгып мен байкуш болуп атам десе эле баягы алданып кете берем да, баягы сурабай элечи. Эми менде ушундай болуп атат да азырчы. Деп айтпаштан. Неме болуп атат да, кандай атат? Жардамыңыз керек болуп атат. Чынын айтканда аябай ишенчекмин да. Ишенип, анан баягындай ошондой жерлерим мисалы жакпайт өзүмөчү ишенчек жерлерим. Бирөө келип жакшы нерсе сүйлөп койсо деле, всё ушундай экен, тигиндей болду экен деп эле деп ойлоп кала берем. Анан уктаган жакпайт. Анан көбүнчө биз командабыз менен эми мурун да Бишкекке келгенде эрте туруп алып, тургула деп ойгото берет элем. Анан кече жакында эле бир жылдай болуп калды. Кадыр менен мен биякта Бишкекте киного тартылып жүргөн учурда Кадыр менен Икрам Бишкекке келип калды. Алар айтып берет эле, "Йома, бир жерге барганда эртең менен ойготпойчу доске, сураныч ойготпойчу" дей берет эле. Анан боп бирден анан алар келип калды Бишкекте. Анан үчөөбүз анан бир үйдө жатабыз. Алар эртеси күнү эртең менен саат 9-да вылет бар экен да Ошкочу самолет менен. А мен биякта кино бүтө эле. Анан эртең менен досум бизди ойготуп кой деди. Боп бирден отуралы будильник коюшту. А мен эртең менен саат 7-де турдум, 6:30-да турсам 2 уктуп атат. Ойготкум келген жок да. Атайын ойготпой койдум. Сен ойгото бересиң бизди деген үчүнчү. Атайын ойготпой койдум. 11-де туруп алып, самолеттон калып кетип, экөө келип, ойготуп кое бербейсиңби депчи. Өзүңөр айттыңар го ойготпойм деп, ошентип самолеттон калтырып койгом да экөөбүзчү. Мына саат топ жүргөн. Кетчү экенсиз да андай, Эми атайын кылып койгом. Ана ошондон кийин уже азыр наоборот досум ойготсо разы болушат да. Рахмат деп. Демек өзүңүздүн анда чек араңызды сызып койгон экенсиз да. Бул жактан өткөнгө болбойт. Балдарыңыз мисалы актерлук тараптан кандайдыр бир таланты же барбы? Же ошол армияга эле жөнөтөм дейсизби өзүңүз барбай калсаңыз? Чоң балам көп немелерге, клиптерге тартылып турат. Мен менен кичине вайндарга тартылат. Кинолорго тартылды бир-эки жолу. Анан көбүнчө ошо клиптерге, рекламаларга тартылып турат. Анан болсо дагы өзүнө кичине акча иштейт. Азыр өзүнө кичине акча иштеп эми 100 сом 2 балам. Уулусу канчада? 10го чыгып калды. 10го чыгып калды. Эми баягы досторум чакырат, же болбосо инилерибиз рекламага деп чакырып калат, баягы жаш бала келип болуп калса, ойноп берет да анан кетип атат. Мына сенин гонорарың деп 100 сом берип койсо, ал сүйүнүп, мен 100 сом алдым гонорарга деп сүйүнүп калат. Азыр ошол чоң баламды көбүнчө немеге кино жакка басым коюп атам. Кичинекейиңиз? Кичинекейим
экранга көп чыгарбайм кичинекейимди. Себеби Жубайыңыз да экен далда. Кичинекейим. Сулуураак кайсыңыз эле? Ошо кичинекей болчу да. Кичинекейим, ошон үчүн экранга көп чыгарбайм. Чоңу мага окшош. Окуу жөнүндө сөз болуп калды, анан актерлукту, чеберчиликти мындан ары дагы өрчүтүп окуйн деген ойлоруңуз барбы? Буюрса, эмдиги жылы тапшырам деген. Чет өлкөдөнбү балким? Жок, чет өлкө кереги жок. Өзүбүздүн эле Кыргызстанда, Бүбүсара Бешеналиевада окуйм деген ойлор болуп атат. Буюрса, эмдиги жылы, ушул жылы тапшырабыз. Эң жакшы. Анда азыр сизге канчалык убакыт тез өтүп кеткен экен, сиздин уулдарыңыздын качан сулуулугун көрөбүз деген боюнча, экрандардан чыгабы деген боюнча. Келиңиз, анда сизге биз эркин микрофон суналы. Жалпы кыргыз элге айта турган сөздөрүңүз болсо, жан дүйнөңүздөн арнасаңыз болот. Рахмат. Кыргыз элиме биринчиден кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Тынч болуңуздар. Кыргыз элинде ар дайым тынччылык, аманчылык болсун. Кыргыз элим ар дайым тойдо эле жүрсөк, бул өтө жакшы нерсе. Анан сиздерге экөөңүздарга ийгилик, бая катын деп койгон үчүн кечирим сурайм. Тол эле кечирим сурай берет. Айтып коюп, жакта байкелерге, артта байкелерге жагып атат. Молодец деп атат. Ошол анан кыргыз элим тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы атайын Оштон келип, биздин түз эфирге, соншо программасына келип бергениңиз үчүн. Анан, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы азыр сонун бир видео клип менен бөлүшкүбүз келип турат. Бексултан Калыбековдун аткаруусундагы Кош чака деп аталат экен. Албетте биздин коногубуз Эмил Токтошов дагы катышкан экен. Сизге болсо чоң рахмат. Дагы да болсо биздин студиябыздан күтөбүз. Азыр болсо жарнамалык тыныгуу, андан соң сиздин катышууңуздагы клипти дароо эле көрөлү.